Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык Көл облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Алгач жетекчилик курам менен жыйын өткөрүп, кендин үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштеши, ошондой эле алдыга коюлган пландардын аткарылышы маанилүү экендигин белгиледи. Андан соң ишкананын машина оңдоочу жайына барып, жаңы экскаваторлорду куруу жана май куюучу бекеттердин абалы менен таанышты. Маалым болгондой, Кумтөрдүн май сактоочу кампаларын жана май куюучу бекеттерин автоматташтыруу долбооруна ылайык канча күйүүчү май колдонулганы тууралуу дыкат көзөмөлдөнөт. Учурда кендеги өндүрүштү үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн 800дөн ашуун ар кандай техника, транспорт каражаттары жана жабдыктар иштейт. Ал эми Кумтөрдүн негизги карьеринде кен казуу иштери жана жер астынан алтын казуу долбоору кызуу жүрүүдө. Белгилей кетсек, 3 ай мурда кенде алтынды жер астынан казып алуу долбоорун баштоого старт берилген. Мындан тышкары ишкананын алтын ылгоочу фабрикасынын иши менен таанышуу учурунда кирип чыккандарды дыкат көзөмөлдөгөн рентген аппараты сыяктуу жаңы жабдыктар орнотулуп иштеп жатат. 2026-жылдан тартып кендин калдык сактоочу жайында жайгашкан руда калдыктарынан алтын казып алууну баштоо пландалууда. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бул жерден кошумча 120 тонна алтын алууга мүмкүн болот. Айта кетсек, 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча Кумтөр кенинен 13.567 тонна алтын өндүрүлүп, компаниянын жалпы кирешеси $848 миллион болсо, таза кирешеси $302 миллион ашкан. Кендин жалпы ишмердүүлүгү менен жеринде таанышып чыккан төрага Кумтөр мамлекетке өткөндөн кийин бир топ өзгөрүүлөр болуп жатканын билдирди. Маселен, өткөн жылы өлкөнүн бюджетине салыктар, социалдык төлөмдөр жана башка төлөмдөр түрүндө 17 миллиард 200 миллион сом түшкөн. Ушул тапта мында 3000ден ашык жумушчу иштесе, анын 99% жергиликтүү адистер.